Канат, тажадым. Койчу, сен деле жумушуңар кирпик чаптап берип атам го. Ай кеп анда эмес, сен канча жылдан бери Москвада башка адамдарга үч салып бересиң? Жаным, сенин деле атаң кладка коюш дейт койму? Жок, мен аны сүйлөгөн жокмун. Качан биз Москванын жакшы жеринен үй алабыз? Каякта сказканы айтпачы, айыл өкмөткө 10 жылдан бери арыз жазып жер бөлдүрө албай атабыз го, анан сен экөөбүз Москвада жашайбызбы? Ай коркук, сен раствор аралаштырып кирпич сагыча адамдар Россиянын каалган жеринен үй алып жатышат, между гана. Алтыным, алар бай, алардын акчасы көп. Биз кладчикпиз. Бай эмес, алар дворник болуп стройкада иштеген адамдар. Жедирбечи, алар төлөй албайт, ким берет ошолорго? Россиянын мыйзамы менен 25 жылга беретсе, конечно, смело төлөйсүң. Тууганыңда бир айга карыз акча бербей 23 жылга ким берет сага? Айтчы, ким ал? Кежи недвижимостьтин жетекчиси Нарматова Самара, между гана прочим, 700дөн ашык кыргызды үйлүү кылды. Ошондо өзүбүздүн үйдө жатабызбы? Эми тойдун ким канат? Не этме, сен менен эмес. Мен Самара эже чалып алайынчы? Хорошо. Давай. Алло, Самара эже, саламатсызбы? Биз кладчик болуш дейт электи, үй алалы дегенбиз. В смысле сени менен эмес? Канат, бабник, бери келсең. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто это?